Ыйык Рамазан айында орозо кармоо ар бир балакат жашына жеткен балага. Орозо кармоо парыз кылынды. Хадистердин биринде кимде-ким Рамазан айында жашап туруп, күнөөлөрү кечирилбестен Рамазан айын өткөрүп жиберсе, мурду менен сүрөлүп тозокко ыргытылсын деген. Кимде-ким Рамазан айында чын жүрөгүнөн ишенип, орозо кармаса, ахиретте Аллах Тааланын жаманын көрүү ал адамга насип болот. Biz kütken Ramazan ayeti kirip geldi. Бұл Рамазан айы айлардың ең султаны жана берекелүү ай. Ramazan ayı берешендиктин жана жоомарттыктын айы. Бұл Рамазан айы сабырдуулукка жана такыбалуулукка үйрөтөт. Кимде-ким бул ыйык Рамазан айында орозо калмаса, Алла Таала анын өткөн күнөөлөрүн кечирет. Ким бул ыйык Рамазан айларында орозо кармай албай калса, акыретте сооптардан куру калат. Ким бул ыйык Рамазан айында бир фарз амалын аткарса, Аллах Таала инсанга 70 есе соон көбөйтүп берет. О, имандуулар, орозонун каффаратынан корккула. Бул Рамазан айы мага жагат, себеби шайтандар бүт бардыгы Рамазан айында чынжырланат. Ыйык Рамазан айы ар бир мусулмандардын үйүнө келип кетүүчү 30 күндүк конок. Бұл Рамазан айы биздин бир жылдык күнөөлөрүбүздү жууп кетирүүчү зор мүмкүнчүлүк. Бул Рамазан айы имандуулар үчүн чоң байрам. Бул ыйык Рамазан айында баарыбыз орозо кармоого милдеттүүбүз. Мени бул Рамазан айы кубантат. Бул айда баары Алла Тааланын ырайымына жана мээримине бөлөнөт. Бул ыйык Рамазан айында тарайык намазын окуган адамга Аллах анын амал дептерине шейиттин соолун берет. Орозо сабырдын жарымы, тазалык ыймандын жарымы. Ар бир нерсенин зекети бар, дининин зекети бул орозо кармоо. Бұл ыйык Рамазан айында Куран түшүрүлгөн ай. Орозо кармаган адам рызкысын адалдан жеген болсо, акыретте эсепке тартылбайт. Аллахтын алдында орозодой сооптуу ибадат жок. Орозо кармаган адамдын уйкусу ибадат, унчукпай туруусу таспих болуп саналат. Орозо адамдын нафсысын жүгөндөйт. Орозо айы адамды руханий жактан жетилдет. Бирөөңөр орозо кармаганда башкаларга жаман сөз айтпасын, сөгүнбөсүн. Орозо адамды жаманлыктардан жана күнөөдөн коргойт. Кимде-ким орозо кармаган кезинде калп айтуудан же жаман кылыктардан тыйылбаса, Аллах Таала анын ачка жебишпей жүргөндүгүнө муктаж эместигин билсин. Пайгамбарыбыздын хадисинде саарлыкка тургула, саарлыкта береке бар деп айткан. Сунун даамын орозо кармаган адам билет. Ыйык Рамазан айында бейиш эшиктери ачылып, тозок эшиктери жабылат. Орозо бул Аллах Тааланын бизге берген ыйык белеги. Орозо бул бейсиктердин амалы. Жараткандан коркуңуздар, сөзсүз орозо кармаңыздар. Быйыл сөзсүз орозо кармаңыздар. Балким сиздердин акыркы орозоңуздардыр. Рамазан айы бизди биримдикке жана ынтымакка чакырат. Сиздердин колуңуздардан орозо кармагандар ооз ачсын. Бейиште Раян деп аталган эшик бар. Андан орозо кармагандар гана кире алат. Убакыттан пайдаланып, Москвадагы бардык мусулмандарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайм.